Чүй областынын Панфилов районунун Телман айылындагы Жумагулов Карпбек атындагы жалпы билим берүү орто мектеби 1979 жылы 625 орунга ылайыкталып салынган. Азыркы күндө 578 окуучу окуп тарбияланып жатат. Belgili akıl yazılmıştı. Mayraktan Ağlı Kasımovan'ın ömür bayanı jana esterik sügüt yazdığı çıkarması bilen tanışabız. Мектепте спорттук залы, акт залы, китепкана, ашкана, 2 компьютердик окуу бөлмөсү бар. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Мектепте жалпы 37 мугалим эмгектенип, алардын 12 мугалими Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы, 2 мугалим билим берүү министрлигинин ардак грамотасы, 4 мугалим облустук ардак грамота, 2 мугалим Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ыраазычылык каты, 4 мугалим райондук билим берүү бөлүмүнүн ардак грамоталары менен сыйланышкан. Мектеп алдында уюшулган 50 орунду Нурбөбөк балдар бакчасында 38 бала тарбияланат. Азыркы күндө мектепте билим берүүнүн сапатына, мугалимдердин кесиптик деңгээлинин жогорулашына айрыкча көңүл бурулуп, замандын талабына ылайык инновациялык технологияларды колдонуу максатында шарттар түзүлүүдө. Мектепте бир мультимедиалык окуу бөлмөсү, башталгыч класстар жана жогорку класстар үчүн 2 интерактивдүү панель, ошондой эле 5 окуу бөлмө компьютер жана проекторлор менен камсыз болгон. Бардык окуу бөлмөлөр заман талабына ылайык телевизорлор менен камсыз болуп, мугалимдердин 80% өздүк ноутбуктары менен иштейт. Мектеп толук электрондук мектеп платформасы менен иштеп, бардык документтер санариптештирилген. Билим берүүдөгү инновациялык процесстер, информациялык коммуникациялык технологиялар окуу процессинде окуучулардын функционалдык сабаттуулугун калыптандыруу жана систем багытында окутуу жана башка түрлүү темаларда республикалык билимин жогорулатуу курсунан үзгүлтүксүз өтүп турушат. Эмесе биринчи тапшырмага өтөлү. Бул жерде суроолор катылган. Bir sandı tandайбыздагы артындагы суроолорго жооп беребиз. Бул тапшырманы аткарууда балдар ар бир топ кезек-кезеги менен жооп берет. Кана биринчи топтон ким келет? Кел Аманбай. Республикалык жыл мугалими сынагынын райондук этабында 2016-2017 окуу жылында кыргыз тили мугалими Кошалиева Назира. 2017-2018 окуу жылында кыргыз тили мугалими Бейшенбай кызы Гулипа. 2018-2019 окуу жылында башталгыч класстын мугалими Маматова Айзада 1-чи орунга татыктуу болгон болсо, 2021-2022 окуу жылында облустук сынакта Сыдык кызы Жазира кыргыз тили сабагынан, 2014 жана 2015 окуу жылында Уралиев Бакыт республикалык этапта тарых предметинен алдыңкы орундарга ээ болуусу бул педагогикалык жамааттын чыгармачыл эмгектеринин натыйжасы. Мектеп окуучулары республикалык предметтик олимпиадада жыл сайын мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүүдө.
Айрыкча биология, тарых, химия, мамлекеттик тил, математика сабактарынан алдыңкы орундарда ээлешип, областтык олимпиаданын жеңүүчүлөрү дагы бар. Эки миң жыйырма биринчи 2022 окуу жылында Бейшембаева Айпере кыргыз тили сабагынан жаш болсом да кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен мекендеш жана улутташ болгон сыймыктар. 2022-2023 окуу жылында математика предмети боюнча Молдокулов Байел жеңүүчү болгон. 2022-2023 окуу жылында Молдокулов Байел алтын тамга тестирлөөнүн жеңүүчүсү болуп, артыкчылык аттестатына ээ болду. 2023 жылы өткөн алтын тамганын жеңүүчүсү болдум. Бул ийгиликке жетүүмө эң сүйүктүү апам, мугалимдерим түрткү болуп, талыкпаган мээнеттин натыйжасында ушундай ийгиликке жетип отурам. Окуучуларга айтарым, аракеттен ийгилик жаралат дегендей, болгон аракетиңерди окууга жумшап, өзүңөрдүн кыялыңарга жетүүңөрдү каалайм. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дегендей, тандаган кесибиңердин ээси болуп, мекенге ак кызматыңарды өтөп, мыкты инсан болууңарга тилектешмин. Жалпы республикалык тестирлөөдөн 3 жыл ичинде 70% өсүш болуп, алдыңкы окуучулар 150-190 балга татыктуу боло алды. Албетте, мындай ийгиликтер борбордон алыс жайгашкан айылдык мектеп үчүн чоң сыймык. Мектепте окуучулардын коопсуздугун сактоо үчүн байкоо жүргүзүүчү видео көзөмөл орнотулган. Аны менен катар ишеним кутучасы уюштурулган. Мектепте соцпедагог тарабынан социалдык абалы боюнча ар түрдүү категориядагы окуучулар жаналардын ата-энелер менен тыгыз иш жүргүзүп, түрдүү тематикадагы тренингдер, тегерек столдор өткөрүлүп турат. Биздин мектепте энелер мектеби түзүлүп, жакшы жолго коюлган. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү концепциясын ишке ашыруу максатында алгылыктуу иштери жүргүзүлүп жатат. Мектепте спорт иримдери, манастануу, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоочу, англис тили боюнча иримдер бар. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине карата өткөрүлгөн тематикалык дил баян жазуу, көркөм окуу, сүрөт тартуу сынактарында мектептин окуучулары жигердүү катышып, байгелүү орундарды ээлешти. Эки миң жыйырма экинчи, 2023 окуу жылында биз 21 кылымдын интеллектуалдары аттуу форумда 9 класстын окуучусу Шаршембиев Азам областтык турдан жеңүүчү болуп, республикалык турга катышып келди. 2023-2024 окуу жылынын алкагында 21 кылымдын интеллектуалдары аттуу областтык сынакта Таалайбеков Алихан 1 орунга ээ болуп, республикалык сынакка катышууга жолдомо алды. 2022-2023 окуу жылында УТРКнын Келечек студиясы тарабынан уюштурулган акыл таймаш интеллектуалдык конкурста 7 класстын окуучуларынан түзүлгөн Келечек тобу 3 орунга ээ болуп, 40 000 сом өлчөмүндө байгеге татыктуу болушту. 2023-2024 окуу жылынын алкагында Ак Тилек тобу дагы катышып, финалдык турга жолдомо алышты. Мектептеги спорттук залдан сырткары спорт комплекси жана күрөш залы бар.
Спорт иримдеринен волейбол, футбол, эркин күрөш иримдери иштейт. Волейбол боюнча окуучулар командасы дайым райондук турнирлерде алдыңкы орундарда багындырып келишет. Мектептин материалдык, техникалык базасын толуктоонун үстүндө жыл сайын үзгүлтүксүз иштер жүргүзүлүп келет. Келечек үчүн бирге долбоорунун алкагында электрондук китепкана түзүлүп, мектепке 21 компьютер, 5 проекттар берилген. Материалдык техникалык базаны чыңдоо үчүн алгылыктуу иштер жүргүзүлүп, Панфилов райондук өнүктүрүү фонду тарабынан бардык окуу бөлмөлөрдүн эмеректери жаңыланган.